Салам кандай? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы, чоң рахмат. Иштер жакшыбы? Жакшы, шүгүр, өзүң кандай? Жакшы. Мынакей уюлдук телефондун жардамы менен дүйнөнүн булуң бурчундагы жакын инсандар менен видео звонок аркылуу байланышууга чыгуу өзү эле өнүккөн технологиянын жеткен чеги деп айтканыбыз менен бул болгону чети гана. Ал эми убакыттын өтүшү менен адамзат жашоосуна өнүккөн технологиянын кириши бир жагынан жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдү, жакшы шарт жагдайларды түзгөнү менен экинчи жагынан тыйындын эки бети бар дегендей эле терс жактарын тийгизбей койбойт. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект, онлайн билим берүү боюнча мугалимдикти аркалап келген Айзада Айдаралиева эжебиз менен маектешебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Айзада эже, саламатсызбы? Саламатчылык, куш келипсиздер. Бүгүн сиздин мына мугалимдик кесибиңизде мугалим өмөлдөр акка тарткана келдик. Кудайым буйрса мына бүгүн сиздин ишмердигиңизди толук кандуу 20 мүнөттүк көрсөтүүгө чагылдырып беребиз. Эң алды дегенде эле мугалим өмөлдөр ак дегендей эле мугалимдик кесипти кантип аркалап калдыңыз? Ошолор туурасында кыскача токтолуп өтсөк. Мен негизгиси башында мугалим эмес болчумун. Мугалимдик кесипти тандаган эмес болчумун. Анан баягы биздин убактагыдай эле баягы юрист, финансист болуп эле эки билимим бар, юрист, финансист деген. Андан кийин эле мен өзүм мугалимдикке шыгым бар окшойт. Анан Кеб университетин бүткөндөн кийин эле мен ошол жерде мугалим болуп калдым. Андан кийин эле мугалимдик кесипти өзүм жактырып калдым. Жактырып калып эле андан кийин мугалим болуп иштеп жүрдүм. Негизгиси мугалим болуп иштеп жүргөнүмө көп эле жыл болду. Андан кийин университетте иштедим, ортодо балдарымды төрөп декретке чыктым. Андан кийин кайра лицейлерде иштедим. Ошентип жүрүп эле мугалим болуп калгам. Бүгүнкү күндө көптөгөн курстар, мисалы онлайн, офлайн деген дагы өзүнүн бир терминдери бар эмеспи? Онлайн курстун, онлайн баягы сабактын өлкөбүздө келип чыгышына эмне зарылчылык? Ал өзүңүздөр билесиздер, 2019-жылы ковид болбодубу? Анан көптөгөн мектептер, көптөгөн университеттердин баары окубай калбадыбы? Анан ошондо башка мамлекеттин, бир Кыргызстандан жаза алышкан жок, башка мамлекеттин адистери онлайн билим берүүнүн ар кандай куралдарын ойлоп табышып, анан ошону жарыкка чыгарышты да. Анан ошондон кийин эле бизде жанагындай Zoom, Google Meet дегендей сыяктуу платформалар менен мугалимдер иштей баштады да, ошол ковидтен кийинчи. Анан ошол ковидтен кийин Кыргызстанда деги эле башка мамлекеттерде онлайн билим берүүнүн ушунчалык керек экенин биз аябай түшүндүк да. Азыркы заманда убакыттын аябай тар деп атабыз го, убакыт жетпейт депчи. Ошол эле убакытты үнөмдөйт. Биринчи эле оң тарабычы. Андан кийин баягы жол кире кетпейт дегендей сыяктуу, убакыт дегендей. Андан сырткары дагы баягы үйдө жаткан окуучулардан сырткары үйдө жаткан ата-энелер бар да, энелер да, бала кичинекей бала менен жаткан ата-энелер бар. Ошолор онлайн аркылуу окуганга аябай сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да, шарттарчы. Анан өзүм башка мамлекетте Аризона штатынын университетинде, жанагы Гарвард дегендей сыяктуу эле ошолор менен теңме-тең кеткен аябай жакшы университетте мен азыр 6 курста окуйм. Ал жерге мен англис тили мугалим кандай болуш керек деген ушундай TESOL деген сертификатка окуп жатам. 6 курс болдум. Ал негизгиси 8 курстан турат. Ошол мен айта турганым, эң жактырган жерим ошо, эгерде онлайн болбогондо мен анда кандай окуйт элем? Ушул жерде Кыргызстанда, ушул жерде отуруп эле мен башка мамлекетте кандай окуйт элем деп ойлойм да. Ошо онлайн билим берүүнүн жакшы жагы ушул да. Кыргызстанда туруп, чет өлкөдө мисалы онлайн түрдө окуп бүткөнгө чейин, диплом алганга чейин мүмкүнчүлүк бар экен. Ал эми онлайн билим берүүнүн терс жактары, мисалы менин билишимче, онлайн билим берүү мектепте, жөнөкөй эле мектепте окуучу офлайн болсо мектепке барып окуучулар менен тең ата, мугалимдин баягы бет маңдай олтуруп алып билим алат. Мисалы түшүнбөгөн жерлерин мугалимден сурап алса, онлайндан окуучу жалгыз үйдө олтуруп анан
тоскоолдуктар жаралбайбы деген дагы суроо келип чыгат да ушул жерде. Онлайн билим берүүдө деген кээ бир ата энелер ойлошот да, онлайн билим берүү деген андай деле эффективдүү болбойт депчи. Офлайнга караганда дагы өзүнүн куралдарын көбөйттү да, аябайчы. Оюн түрүндө дагы ар кандай нерселерди жасап атабыз. Бул платформалар бар да, ар кандайчы. Оюн аркылуу балдарды тестирлөө онлайн мененчи. Онлайндын аябай инструменттери, куралдары аябай көбөйдү да. Анан мен өзүм Кыргызстанда туруп эле Америкада окуп атам деп атпаймынбы? Ошондой эле сыяктуу мен Америкадан дагы окуучуларды алып, Кыргызстанда ушул жерде отуруп эле окуучуларды окутуп атам. Ооба. Ошол жагы мугалимдерге баягы айыл жерде туруп, же болбосо бир булуң бурчта Кыргызстан кичирээк мамлекет эмеспи? Ошол Кыргызстанда туруп эле Америкага иштеш дегендей көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан сиз айтып аткандай жанагы мектепке барып бет маңдай мугалим менен сүйлөшүп деп атпайсызбы? Ошондой эле мында дагы мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз бет маңдай отурабыз, окуучулар эмне кылып атканын, кайсы кнопканы басып атканын бул жана Zoom платформасы, Google Meet деген программалар аркылуу эле көрүп коебуз бала эмне кылып атканын. Биздин бет маңдай эле. Анан биз ошо материалдар менен бөлүшөбүз, алар бири-бирине комментарий жазышат, бири-бирин баалашат да, ушундай неме аркылуучу, онлайн билим аркылуу баалашат да. Анан аябай көп мен аябай плюс жактарын көрдүм да. Анан онлайн окутуу дегенде көбүн эсе санариптештирүү, жаңы технология менен өздөштүрүш керек да. Көбүн эсе улуу муундагы мугалимдер ноутбукту деги эле технологияны жакшы түшүнө бербейт да. Ошол жагынан онлайн билим берүү биздин билим берүү тармагында канчалык тамырын жайды? 2019 жылдан бери 5 жыл болуп калды да. 5 жылда мугалимдер ар кандай курстарда баягы эле Zoom'ду үйрөткөн, баягы эле онлайн билим берүүнү үйрөткөн ар кандай курстарда окуп атышат. Баягы өзүнүн мугалим өзүн өнүктүрөм, заманга жараша заманбап мугалим болом дегендер изденип атып окушат. Дагы эле онлайндын дагы бир жагын, плюс жагын айтып кете турган болсом, ошол эле Америкадан же ошол эле Россиянын чоң-чоң өнүккөн мамлекеттердин мугалимдеринен ушу онлайнды кантип билимин өрчүтөм деген дагы болсо ошол жерден эле окуп атабыз. Мен мисалы кээ бир билимдеримди онлайнды кантип сабак онлайн аркылуу берем деген билимдерди башка мамлекеттерден дагы мугалимдеринен алып келем да. Мугалим болуш үчүн кандай баалуулуктарга ээ болуш керек? Мугалим болуш үчүн эң эле биринчи бул адамды жактырыш керек да. Адамды жактырыш керек. Мугалим адамды жактырыш керек да. Окуучуларды бөлүп жактырыш керек эмес, ал адамды эле адам катары жактырыш керек да. Анан окуучу билим берүү үчүн мугалим өзү билимдүү болуш керек. Өзү билимдүү болуп, өзү окуп, өзү өнүгсө, мугалимдер, окуучулар ошол мугалимди көрүп, анан алар да билимге ашыга башташат да. Советтер Союзунда метод красной ручки деп коет, орусча айткандачы. Ошол методду дагы деле колдонуп келишет да. Мектептерчи. Негизгиси кийинки замандын талабы метод зеленой ручки деген бар. Баягы баланын жаман жагына эле басым жасап эле сен жаман окуйсуң эмес, ал баланын башка жагын, жакшы жактарын өрчүтсө, бала ошондо мындай ачылып мугалимгечи, мугалим менен достошуп, ушинтип жакшы окуп кеткенге жакшы өбөлгүлөр бар да. Мугалим болгондон кийин окуучу сизден эмнени күтөт деп ойлойсуз негизи? Окуучу эң биринчи эле биздин Кыргызстанда дагы эле айта кетчү нерсе, окуучулар биздин Кыргызстанда окуучулар балдар деги эле сүйүүгө муктаж да. Анан ошону эң биринчи эле мугалим биринчи сүйүүдөн башташ керек да окуучусуначы. Сүйүүңдү тартуулап койсоң эле андан кийин сени менен жакшы мамиледе болуп, анан айткан дегендериңдин баарын ойдогудай аткарышат да окуучуларчы. Анан эң биринчи эле сүйүү талап кылат го деп ойлойм. Сиздин бөлмөңүздөгү ийгилик жараткан бурчуңуз бар экен. Ошолор туурасында кенен тааныштырып өтсөңүз. Ооба, бул мисалы жанагы айтып кеткендей эле Аризона штатында окуйм дебедимби? Бул дагы онлайн окугандын жардамы. Мындай мен сертификаттарды алып атам. Бул 8 курстан турат. Анан ар бир курс сайын мындай сертификатты берет. Анан аягында бүткөндө ал чоң TESOL деген сертификат берет да. Бул деле онлайндын жардамы менен. Анан кийинкиси бул өзүмдүн билимимди текшерип турам да анда-мындачы. Анан ошол сертификациядан өткөм. Мындай өзүмдүн
деңгээлинде билгизген. Андан сырткары мындай сертификаттарды алгам. Бул British Council'дан алгам. Leadership in Education дегенчи билим берүүдөгү баягы лидер деген сыяктуучу. Бул дагы ошол эле платформада Future Learn деген платформада алгам муну. Бул Австралиядагы Виктория шаарындагы сертификатым ошол жерден алгам. Бул деле онлайн алгам. Бул Кыргызстандын билим берүү ар кандай курстарынан окугам. Булардычы баары эле ошондой Кыргызстандыкынан алгам. Анан бул ата-энелер мектебинен окугам. Мадаминовдун ата-энелер мектебинен окугам. Мындай сыяктуу. Бул сертификаттар сиздин алдыга изденүүңүзгө, сиздин баягы ийгиликке, мындан ары дагы күжүрмөн эмгегиңизге түрткү болсо керек. Ооба. Ар бир билим алган сайын ар бир нерсени үйрөнүп чыгасың да. Мен билем дегендик нерсе туура эмес да. Мугалимде деги эле адам катары мен билем, баарын билем дей берген туура эмес. Анткени ар бир окууну окуган сайын ушунда канча сертификат турат. Ар бир окууну окуган сайын ар башка билим алып келем да. Анан онлайн билим берүүнү катарлай эле бүгүн техника өнүгүп жаткан учур жасалма интеллект деген термин пайда болду. Мисалы жасалма интеллект десек, мисалы мен балким роботту түшүнүшүм мүмкүн, балким ноутбукту түшүнүшүм мүмкүн. Деги эле жасалма интеллект деген терминди биздин баягы жалпак тилде алып караганда түшүндүрмөсү кандай болду экен? Жасалма интеллект деп сиз айткандай азыркы замандын аябай неме болуп атат, популярдуу тема болуп атат. Жасалма интеллект деген бул адамдын эле мээсинин иштешин колдонгон бир компьютердик модель да. Мындай айтканда, жалпак тил менен айтканда, бул биз интернетке киргизген информациялардын баарын колдонуп, аларды топтоп, анализдеп, анан биз сураган талабыбызга жооп жазып берүүчү бир инструмент да. Ошондо бул жасалма интеллектти маалыматтарды киргизүү менен, мисалы жөнөкөй эле алып караганда, кыргыз тилин жайылтууга дагы же болбосо чет тилин үйрөнүүгө дагы жакшы шарт, жеңилдиктер түзсө керек билим берүүдө. Ооба. Биздин негизгиси башында чоң мамлекеттер киргизген да муну. Америка, баягы Силикон өрөөнү, Кытай дегендейчи экөө бири-бири менен кимиси биринчи бул жасалма интеллектти жакшы алып кетет деп нөт атышпайбы? Анан мындай караганда булар жасалма интеллект Кытай тилин өзү эле үйрөнүп алган да. Кытай тилин өзү эле үйрөнүп алган. Ошондой эле сыяктуу ал эмнени аркылуу үйрөнгөн? Ал ошо интернеттеги болгон информациянын баарын чогултуп, анан ошонун аркылуу эле үйрөнүп алган да. Ошондой эле сыяктуу азыр биздин Кыргызстанда деле учубуз кур эмес, аракет кылып атышат. Студенттерди уктум, кыргызча маалыматтарды киргизип, анан ошонун аркылуу бул жасалма интеллектти кыргызчада сүйлөштүрүштү да жакындачы. Бизди көрүп отурган мугалимдерге өзүңүздөн баягы мастер-класс, балким онлайн сабак өтүүдөгү же болбосо жасалма интеллектиге байланыштуу. Мугалимдердики азыр жана айтып атпаймынбы, планды эгерде мурун жарым сааттан 1 саатка чейин убакытын коротсо, ал дагы аз да, чындап келгендечи. План жазыш үчүн жарым сааттан 1 саатка чейин аз да. Мен жанагы окуп келген жерде, Аризона штатында алар айтышат да, сен эгерде мектепте, класста, сабак учурунда көп убакытыңды эс алганга коротушуң керек дейт да. Эс алганга дегеним эми такыр эле отуруп калбай, баягы өзүң эле иштей берип, бала уже өзү алдынча иштегенге сен ошону өбөлгө түзүшүң керек дейт да. Аны кантип өбөлгө түзөт десе, ал мугалим үйдөн мектепке даярданасың да. Мисалы бүгүн бул теманы өтөм деп, ошондо сен үйдөн көбүрөөк убакытыңды коротуп, ар кандай куралдарды колдонуп коротуп койсоң, анда сабакта сен балдарга көрсөтө эле коесуң, а балдар өздөрү жазагыдай бир шарт түзүш керек да мугалимчи. Азыр бул жасалма интеллект TUI дегенде көрсөтүп берсем, бул Chrome'го, Google'га эле TUI деп жазасыз дагы, регистрациядан өтүп эле анан колдоно бересиз да. Мына мен ачып койдум TUI-ни. Анан мындай кете берсек, бул жылдызчылар бул бекер эмес, бекерлери буларда. Мисалы, мулардан бирөөсүн эле колдонсок, создатель аудио и видео вопросов деп атпайбы, мисалы, муну ачтык деп коелу да. Муну ачканда эле биз бул жерге мисалы мугалим бир күнү окуучулар менен, мен англис тилдин мугалим катары айтсам, мисалы бүгүн мугалим
сүйлөшкүсү келип атат балдар мененчи, ошондой сабагы да, сүйлөшүү сабагы. Ошону мугалим мындай эле ютубтан эле, ютубтун адресин эле мындай көчүрүп алып эле, мынтип көчүрүп алып, келип эле бул жерге коет, коюп туруп эле коет. Койгондон кийин эле, мисалы, бул жерден тандайт да, суроолор, мисалы, ABCD вопросы деп турат да, мисалы, ошону бассак, басып туруп эле, анан балдардын дагы деңгээлин бул жерден ачып, мисалы, деңгээлин A1, A2 да, B1, B2 дегенде, мисалы, тандап туруп эле, анан сотвори волшебство деп турат да, ошону басып койсо, мисалы, ошентип мындай суроолор чыгып келди да. Мугалим бул видеону балдарга көрсөтүп туруп эле, андан кийин балдардын түшүнгөнүн, ушул видеону түшүнбөгөнүн ушундай суроолор менен эле мынтип билип койсо болот. Ушул суроолорду 1-2 секунданын ичинде эле бул жазалма интеллект көрүп чыгып, деп койсок болот да, көрүп чыгып, анан суроолорду бизге мындай суроолорду даярдап койду да. Мынтип. Андан сырткары дагы деле карасаңыз, мындай, мисалы, верный, неверный утверждение да, бул туурабы же туура эмеспи деп мындай суроолорду дагы жазап койсоңуз болот. Ошондо үйдө кечинде көп убакытка отуруп план жазуудан көрөк, ушундай өнүккөн технологиянын жардамы менен аз гана убакыттын ичинде план жазып толуктаганга мүмкүнчүлүк шарт бар экен. Көп убакыттын кереги жок. Баягы мугалим ушул видеону көрүп, анан эмне суроо берсем экен балдарга деп отурбай эле ушул видеону бул жерге коюп, 1-2 секунданын ичинде эле суроолорду мынтип чыгарып алса болот. Андан сырткары мен сизге дагы бир нерсени көрсөткүм келип жатат. Бул мисалы дагы бир AI, бул жасалма интеллект, гамма деп коет. Бул гамманы дагы деле Google аркылуу кирип эле регистрациядан өтүп колдоносуз. Мисалы мунтип ачканда элечи, бул жерде мисалы муну колдонсок деп коелу да. Муну колдонобуз. Анан бул жерде мисалы презентацияны даярдайсың да, бир темага аркачы презентацияны жасасаң болот. Мисалы муну документ жасасаң болот. Же болбосо мугалимдер өзлөрүнүн веб страницасын жазап алса болот да. Бул дагы бир 5-10 мүнөттүк эле нерсе. Мисалы веб страница жасай турган болсок, мынтип веб страницаны ачайын. Веб страницаны ачканда эле бул жерге эмне керек экенин сурап атат да. Мисалы мен жазсам школа английского языка деп жазып көрөйүн, эмнени чыгарып берет экен. Деп туруп создать деп басып коем. Бизге мындай кылып чыгарып берди. Дагы продолжить деп бассам эле бизге мына муну карасаңыздар, мисалы берден макет тандайм да. Мага ушул макет жарады деп коеюн да, мындай кызыл тасыл болгон. Же болбосо мындай макетти тандап коеюн деп коем, көк түстөгү. Ушуну эле сгенерировать деп туруп бассам эле мага мынтип эле мына мындай сайт жазап берип койду. Ана канча беттүү бир сайт жазап берип коет да. Наши преподаватели, программа обучения, расписание занятий деп туруп эле мынтип чыгарып берип коет. Мына 5 мүнөткө да жеткен жок, Анан бул жерге эле өзүңдүн телефондоруңду, адрестериңди киргизип коесуң. Анан бир аз кичине иштеш керек. Бул жерден эле сенин WhatsApp-ыңа кирип кеткүдөй болгон дагы өзүнүн немелери бар, функциялар бар. Аны бир аз иштеп коюш керек. Анан момундай көрдүңүздөрбү? Мына канча беттүү бир неме пайда болуп калды бизгечи. Анан бул сүрөттөрүн алмаштырып, өзүңө ылайыктап койсоң болот. Мындай карап келгенде бул аябай толук кандуу бир сайт эле болуп калат да. Жасалма интеллекттин жеңилдик жактары бир топ эле жакшы экен, анан тыйындын эки бети бар дегендей эле. Жасалма интеллекттин адамдардын бир нерсени иштеп чыгууга же үйрөнүүгө жакшы бир шарттарын түзсө, экинчи жагынан терс жактарын көп эле адистер айтып келишет. Бул терс жактары
жумушчу орундар азаят деп атат. Анан ошонун жумушчу орундар азаят экен. Көп эле катар мисалы айтып келсек, бухгалтер, кассир же болбосо сатуучу, жада калса мугалим, мыйзам чыгаруучу дегендей көп эле тармактарда кесиптер аябай неметет экен да, кыскарат экен да. Бирок эми ошону кыскарат экен деп эле аны киргизбей коюу да болбойт. Заман талабы болуп атпайбы? Чоң мамлекеттер аны жасап атышса, көптөгөн мамлекеттер колдонуп атса, биз андан артка кайтпай ошону колдонгонду билишибиз керек да. Колдонгонду билип, анан жанагы университеттер, ар кандай институттар болсо, ошол кесиптерди, мурунку эле кесиптерди окута бербей, жаңы кесипти ошол заман талабына, ошол эле жасалма интеллектке ылайыкташтырып, жаңы кесиптерди ойлоп таап, ошолго окутса деген ниет. Баягы жалпы коомдук каражаттарында, аны менен катар эле социалдык тармактарда ушу жасалма интеллекттин жардамы менен көптөгөн үндөрдү сиз айткандай эле үндөрдү коштоп, анан баягы шылуундук алдамчылыктагы фактылары акырындык менен катталып атпайбы? Ушул да терс жактары болсо керек. Ооба, анткени ошол эле үйүндү колдонуп эле, мисалы ата-эне бир туугандарына чалып эле баласы, мен ушундай болуп калдым, акча салыңыз дегендей сыяктуу нерселер болушу мүмкүн да. Ата-энелер болсо баягы баланын үнүн угуп эле, балам ушундай болуп калган экен деп акча салып, алданып, же болбосо ошол эле бир адамдардын үнүн колдонуп эле реклама кылып да, ошондой нерселер бар да, минус жактары көп эле да, бар да. Жасалма интеллекттин билим берүүдөгү орду кандай болду экен? Анан көбүнчө эле баягы кесип тандоодо дагы ата-энелер баласына эмес, баланын тандоосу эмес, көбүнчө ата-эненин тандоосу баягы байланган ит ууга жарабайт дегендей эле. Ошол ата-энелер эмес, ошол баланын шык жөндөмүнө карата ошол кесибин тандаса дагы жакшы экен. Ооба, бул баланын өмүр бою ошол туура эмес тандоо, бул балага өмүр бою запкысын берип келет да, туура эмес тандоо. Бала өзүн таба албай өмүр бою кыйналып өтүп кетет да. Ошон үчүн баланын бир аз дагы оюн сурап, билип, эмнеге шыктуу экенин байкап, анан ошол жагын ата-энелер өздөштүрсө. Сиздин эң алгач юрист кесибиңиз экен. Бул сиздин тандооңуз беле? Бул сиз айткандай юрист, финансист деп биздин замандын балдарыбыз баарыбыз эле ошондой көп кесиптерде окуп келгенбиз. Анан бул дагы менин тандоом эмес. Ата-энеңиздин да. Ата-эненин тандоосу. Бирок ата-энелерди күнөөлөгүм келбейт. Ал убакта ата-энелер дагы ошо балам нанын таап жесе экен ушул профессия аркылуу деп аракет кылып, айыл жерделерде акыркы малын болсо деле сатышып, окутуп атышпайбы? Ал дагы өзүнүн бир ата-энелик милдетин аткарып койсом деп аракет кылган ата-энелер да, алар дагычы. Бирок эң агында сиздин көксөгөн, сиздин жан дүйнөңүздөгү мугалимдик кесипти аркылап бүгүнкү күндө жакшы бир ийгиликтерди жаратып келесиз. Сизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү мугалим өмөл дарак көрсөтүүсүнүн каарманы Айзада Айдаралиева эжебиздин чыгармачылыгы, анын мугалимдик кесибинин баягы өзгөчөлүктөрү туурасында сиздерге кенен токтолуп өттүк. Эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.